Саламатсыңарбы окуучулар, баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы Барпы Алыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы. Сабактын максаты Барпы Алыкуловдун өмүр таржымалы менен таанышабыз. Акындын башынан кечирген оор күндөрүндө, майышпаган кайраттуулугу жөнүндө, жашоого болгон сүйүүсүн, акыйкаттыгын ар бир кадамынан билебиз. Барпынын өмүр жолу аркылуу ар бир кишиден таза, чынчыл болууга үндөйбүз. Ак кымкаптан тон албайм, ак күмүштөн сом албайм, ар кенди баары бир мактап, ары жок ычы боло албайм деп Барпы өзүнүн акындыкка карата болгон мамилесин, көз карашын ачык айкын айтып жыйынтык таштап, тескери бастырып кетет. Төөлдөргө жагынып турган нышан ырчынын шагысына түшүп, итке алтындын баркы жок деген ушул деп бос-бос күлүп калат. Нышан ырчы байларды, бийлерди, болуштарды мактап ырдап, акырында Барпыга кайрылып, жакшыларды эл алдында мактап, кымкап тон, күмүш сом ал дейт. Ага Барпы жогорку жоопту берет. Улуу Октябрь революциясына чейинки теңсиздик өкүм сүрүп турган мезгилде кымкап тон, күмүш сом үчүн ар намысымды сатып ырдабайм деп оюндагысын жаап жашырбай кес айтып, бай манаптардын, бек бийлердин мансабына шек келтирип, эл алдында шылдың кылуу баардык эле акындардын колунан келген эмес. Эл алдында айткандары эзүүчү, бийлөөчү чөйрөнүн өкүлдөрүнүн дайыма куугунтугунда болушкан. Куугунтукта да, жокчулукта, таякта булардын эркин майтара албады, ырын токтото албады. Чындыкты ырдай беришти. Алардын ырларынан элдин мүдөөсүнүн, тилегинин көзү жаңыра берди. Барпы акындык наамды ки жугузбай таза сактоо үчүн өзү катарлуу ырчыларды, доордун алдыңкы кишилери бууданы болууга, алтынды көрүп алданбай, алкымынан кармалбай, чындыкты ырдай турган булбул болууга, калың букаранын тилеги менен тилектеш, жүрөгү менен жүрөктөш болууга чакырат. Акындык биринчи кадамын өтө татаал жана карама каршылык аябай курчуп турган заманда баштаган Барпы талай тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды көрдү. Бирок булардан коркуп каалтарыган жок, чың үчүн умтулду. Келечектен үмүтүн үзбөй, жакшылыкты күтүү. Ошондуктан анын ырларында өткөндү эңсөө, эски феодалдык түзүлүштү жактоо жок. Тескерисинче, ал доордун ички былык дүйнөсүн эл көзүнө көрсөтүп ырдап, калың букараны келечектен үмүтүн үзбөй алга умтулууга үндөйт. Тоорчак атты арык деп жолго таштап кетпеңер, томаяк эрди карып деп торго таштап кетпеңер. Тоорчак атка жал бүтөр, томаяк эрге мал бүтөр. Тозокто оор күн кетер, теңдик бир күн жар кетер. Бүт өмүрүн акындыктын сонун үлгүсүн көрсөтүүгө арнаган ырчылардын бири Барпы күнүмдүк үчүн, өзүнүн кара башы үчүн ырдаган эмес. Ал ырларына узун өмүр тилеп, эл алдында тартуу кылган, ырларынын өмүрү менин өмүрүм деп билген. Кыргыз элинин залкар акындардын бири, улуу акын Токтогулдун шакирти Барпы Алыкулов 1884 жылы күзүндө азыркы Жалал Абад облусунун Сузак районундагы 20 Парсис колхозу тейлеген Ачы деген кыштагында Томаяктын үйлөсүнө туулган. Атасы Алыкул Шамырза уулу көрүнгөндүн малын багып күн өткөргөн киши болгон. 9 баланы багып, өстүрүү адалдан түктүү малы жок кедей үчүн оңой олтой жүк эмес эле. Айласы кетип, балдарынын жаштыгына карабай, улуурактарын байларга малайлыкка берет. Барпы да эс тартканы, Мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отунун алып күлүн чыгарды. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөрү жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырында мынтип эскерет. Атакем мени сүйүп балам деди, ач калдык сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунда жүрдүм далай. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай, Барпы ырчылык өнөргө эрте аралашты. 16 жашка чыгып-чыкпай, акындык даңкы эл арасына жайылды. Акындын өмүсүнүн айтымында атасы Алыкулдан Залим хандар азабы деген ырды үйрөнгөн. Ал ырда Кохон хандарынын катаалдыгы сындалат. Демек, Барпынын акын болушуна атасынын салымы бар десек болот. Барпы 30дан өткөнгө чейин малайлыкта жүрүп, Октябрь төңкөрүшү жеңгенден кийин гана эркин өз алдынча жашады. Алдыңкылардан болуп жаңы турмушту түптөп, көч башында болду. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби?
Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, эки көзү бүтөңүктөп калат. Кыргыз акындарынын арасында кеңири таркалып, көп айтылып жүргөн ырлардын бири Аккан суу. Бул темада Жеңи жок, Токтогул, Ботобай сыяктуу бир топ акындар ырдаган. Алган темасы бирдей болгону менен ар кимиси өзүнчө чечкен. Жеңи жок динге байланыштырса, Токтогул жаратылыштын бир көрүнүшү катары баяндайт. Ал эми Барпынын Аккан суусу атап кеткен акындардыкынан өзгөчөлөнүп турат. Акын бардык касиеттерин Кудайдын кудуретсиз болуп турмуш чындыгы менен байланыштырат. Аккан сууну жер эненин бир баласы катарына ырдайт. Барпынын күнгө арнаган философиялык ыры жогорку поэтикалык деңгээлде жазылган. Ал ырларында жердин да, өсүмдүктөрдүн да өмүрү күндей. Миңдеген кылымга айта келсек чынында, жалгыз өзүң күбөсүң, замандар өттү сен калдың, өлбөстүккө ашкере, түркүксүңбү бир өзүң. Деп күндү өлбөстүктүн символу катарында көрсөтөт да, өзүнүн ырларына күндүн өлбөс нурларынан канат тилейт. Акындын Шамал, Ажал деген ырында да жогорку жакта атап кеткен философиялык мааниде жазылган. Чыгармачылык жактан такшалуу, келечекке болгон умтулуу, прогрессивдүү кадамдар акындан теңдик бир күн жарк этер деген ырынан ачык байкалат. Барпы акын катары калыптанып отуруп, эми чыгармачылыкка тематикасын башка багытка бурду. Акындын Алдамчы ишен, Сук молдо, Мадал ажыга, Эмчилерге, Эмне бар бул жерде, Сопу деген ырлары дин өкүлдөрүнүн ашкан алдамчылыгына ашкерлейт. Мунусу үчүн Барпы жазага да тартылып жүрдү. Бирок жеринен акыйкат адам ага болмок беле. Аларды мыскылдап, тартылмай бетине чындыкты айтып, чыгармачылыктын бул багытта улам күчөтүп отурду. Данышман акын 1949-жылы 9-ноябрда Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү калаанын түндүгүндөгү Ала Арча көчүсүнө коюлган. Үй тапшырмасы Төкмө акын Барпы Алыкулов деген темада эл баян жазып келүү. Ушул менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.